Assalamu alaikum, урматтуу Москва Тайм каналынын көрөрмандары, авто сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Москва шаарындагы Mercedes үлгүсүндөгү авто унаалардын бааларын билип бермекчимин. Сиздер комментарийден арзан темадагы машиналарды сурап атасыздар, бирок азыр график өтө плотный болуп, жумуш күнү башталганга арзан темадагы машиналарды тарта албай жатам. Бирок сиздерге сөз берем, арзан машиналар дагы болот. Мерседестерди сиздерге көргөзүп кетейин. Биринчи А класстагы Мерседестен баштайлы. Mercedes-Benz А класс, чыгарылган жылы 2013, объем 1.6, коробка автомат, баасы 749 000 рубль, пробеги 122 000 километр экен. Оригинальный литий дискаларда. Салондагы бир катар көргөзүп кетейин сиздерге. Ак кожада экен. Mercedes А класс. Кийинки унаабыз Mercedes-Benz GL 250 дейт. Мунун чыгарылган жылы 2015, объем 2, 211 аттын күчү бар экен. Бензин, мотор турбо экен. Пробеги 97 000 километр. Баасы 1 289 000 рубль. Катар көргөзүп кетейин сиздерге. Мындай оригинальный литий дискаларда повторитель поворотник бар экен зеркалада. Кожаный салон, ак түстөгү мультируль, штатный монитор, кондиционер, климат-контроль. Кыскасы максимальный комплектацияда. Арт жагынан дагы көргөзөйүн. Кийинки унаабыз ошол эле Mercedes'in ошол эле классы GL 200, чыгарылган жылы 2014, объем 1.6, бензин, пробеги 74 000 километр, баасы 1 199 000 рубль. Кийинки унаабыз Mercedes S63 купе. Вообще алды жагынан мощный көрүнөт экен. AMG мотор бул. Mercedes'теги эң күчтүү мотор коюлган. Буга спортивный уна. Азыр сиздерге технический характеристикасын дагы көргөзүп кетем. Mercedes-Benz S63, двигатель турбо, бензин, коробка автомат, 585 аттын күчү бар, объем 5.5, пробеги 12 151 километр, чыгарылган жылы 2014, баасы 4 649 000 рубль. Кийинки унаабыз Mercedes-Benz Maybach S500, чыгарылган жылы 2015, объем 4.7, турбо мотор, коробка автомат, баасы 3 109 000 рубль. Mercedes S-класс Maybach. Maybach'тын салонундагы бир катар көргөзүп кетейин сиздерге. Баасы 3 109 000 рубль.
жерде Mercedes S500 турат, дагы бир. Чыгарылган жылы 2015, объем 4.7, коробка автомат. Баасы 2 миллион 899 миң рубль. Mercedes Viona 7 орындуу Mercedes'ken, чыгарылган жылы 2010, объем 3, коробка автомат. Пробеги 319 миң километр. Баасы 1 миллион 199 миң рубль. Mercedes V-класс. Чыгарылган жылы 2014 экен. Объем 2.2, турбомотор, дизель. Пробеги 123 миң километр. Баасы 2 миллион 599 миң рубль. Жерде дагы бир V-класс турат. Чыгарылган жылы 2014, 2015 экен. Объем 2.2, коробка автомат. Баасы 2 миллион 449 миң рубль. Бул дагы V-класс экен. Чыгарылган жылы 2019, турбо дизель, объем 2.2, баасы 4 миллион 499 миң рубль. Mercedes ML 350, чыгарылган жылы 2008, объем 3.5, коробка автомат, баасы 679 миң рубль. Mercedes GLK 300, чыгарылган жылы 2010, объем 3, коробка автомат, баасы 1 миллион рубль. Mercedes GLC 250, чыгарылган жылы 2015, коробка автомат, объем 2, баасы 1 миллион 899 миң рубль. Mercedes E-класс E200, чыгарылган жылы 2012, объем 1.8, коробка автомат, баасы 969 миң рубль. Mercedes E-класс E250, чыгарылган жылы 2013, объем 2.2, коробка автомат, баасы 1 миллион 259 миң рубль. Mercedes E200, чыгарылган жылы 2014, коробка автомат, объем 2, баасы 949 миң рубль. Mercedes C180, C-класс, чыгарылган жылы 2013, баасы 819 миң рубль. Бул жакта дагы машиналар бар экен, ушуларды дагы көргөзүп кетебиз сиздерге. Геликтен баштайын. Mercedes G 350, чыгарылган жылы 2011, объем 3, баасы 2 миллион 449 миң рубль. Mercedes GLS 400, чыгарылган жылы 2018, баасы 4 миллион 319 миң рубль. GL 350, чыгарылган жылы 2015, объем 3, коробка автомат, баасы 2 миллион 359 миң рубль. Mercedes GL 350, чыгарылган жылы 2014, объем 3, турбо дизель, баасы 2 миллион 149 миң рубль. Mercedes GL 63 AMG, чыгарылган жылы 2015, пробеги 57 миң километр, баасы 4 миллион 209 миң рубль. Жерде дагы бир
ак түстөгү C класстагы 100 Mercedes турат. Бирок баасын жазбапты. Бул катарда жаңы машиналар экен, бирок баалары жок. GL 500 сіздерге баасын билдирем. Мында чыгарылган жылы 2015, объем 4.7, баасы 2 миллион 49 миң рубль. GL 350 чыгарылган жылы 2015, объем 4, баасы 2 миллион 289 миң рубль. Mercedes GLS 350 чыгарылган жылы 2018, баасы 3 миллион 199 миң рубль. Mercedes E-класс E200 чыгарылган жылы 2018, баасы 1 миллион 949 миң рубль. Mercedes GLC 250 чыгарылган жылы 2018, баасы 2 миллион 759 миң рубль. Mercedes B-класс B180 чыгарылган жылы 2018, баасы 1 миллион 929 миң рубль. Бул дагы ошондой B-класстагы B200 чыгарылган жылы 2019, баасы 2 миллион 199 миң рубль. Mercedes B-класстагы B200 чыгарылган жылы 2019, баасы 2 миллион 199 миң рубль. Катар окшош машиналар турат. GLA 250 чыгарылган жылы 2014, объем 2, баасы 1 миллион 429 миң рубль. Mercedes C-класс C180, объем 1.6, коробка автомат, 2014 жылы, баасы 1 миллион 289 миң рубль. Жерде 3 жаңы машина турат. Чыгарылган жылы 2018 экен. C63 AMG спортивный машина экен, купе, баасы 4 миллион 739 миң рубль. Mercedes-Benz A-класс A200 чыгарылган жылы 2018, баасы 1 миллион 579 миң рубль. Mercedes-Benz C-класс тоже чыгарылган жылы 2014, баасы 1 миллион 199 миң рубль. Шуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Бул автосалондун адреси Шоссе энтузиастов 29-үй. Эгерде видео жаккан болсо, лайктан басыңыздар, каналга каттала элек болсоңуздар, катталып кетүүнү унутпаңыздар, коңгурокчону да басып коюңуздар. Видео чыгарым менен ысыгында көрөсүздөр.